Таза асман, таза инсан жана таза коом ураанын астында уюштурулган Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында өтүп жаткан эл аралык марафонго 22 өлкөдөн сергек жашоону жана спортту сүйүүчүлөр келишкен. Ошондой эле Кыргызстандын булуң бурчунан дагы көп спортту сүйүүчүлөр чогулушуп, бардык катышуучулар 3000ден ашык. Булар болсо өзүлөрүнүн акыбалына жараша 3 чакырымдан 42 чакырымга чейин категорияларга бөлүнүп чуркашууда. 3 чакырым аралыкты көз ачып чумганча чуркап өткөн Имангазы Жээнбаев 13 жашынан бери чуркап сергек жашоо образын карманып келет. Бала кезинен алектенген адатынын аркасында 18 жашында грек-рим күрөшү боюнча Кыргызстандын чемпиону болгон. Ошондон бери спортту таштабай, ден соолугун чыңдап, дал ушундай марафондорго калбай катышып келет. Спорт менен өмүр бою эле катышып келатам. Бул мага жаңылык эмес да, мен өзүм барецмин. Анан чуркап балдар менен кичине көңүл ачып атам. Эми сергек деген күндө чуркаш керек. Мен күндө чуркайм. Тескери болуп кеткенде жалаң эле наушник тагыныпчы. Анан мен неберелерим баарын үйрөтүп, азыр бүт баары чуркайт. Бүт баары спорт менен заниматься этет. Себеби чоң атасын көрөт да. Ысык көлдө өтүп, бирок Борбор Азиядагы эл аралык даражадагы жөө күлүктөрүнүн жарышы болгон иш-чарага 4 жаштан баштап 84 жашка чейинки спорт сүйүүчүлөр катталган. 6 жаштагы эгиздер Лиара менен Диара апасы менен 3 чакырым алыстыкка чуркап келишти. Келечектен көптү үмүттөндүргөн жеткинчектердин марафонго катышабыз деген максатына апасы каршы чыга алган эмес. Оюмда айттым, ушундай марафон болот экен, чуркайсыңарбы десем, өздөрү негизи активдүү кыздар, макул мама чуркайбыз, эжелери менен кошулуп, мен сопровождение болдум, чуркап келишти, аябай кызыктуу дейт, эмкиде дагы катышабыз дейт. Бул деген жашоого негизги алдыңкы ойлогон максаттарын койгондо, биринчи спорттон башташ керек, туура жагынан. Ошо туура жагынан баштап биз направление бердик да ошондо. Жарышты ачып жатып, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров калкты дене тарбия менен алектенүүгө үндөп, спорт менен машыгууга чакырып өттү. Баарыңыздарга Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Нуркожоевичтин атынан Көгүлтүр көл жээгинде болуп жаткан эл аралык марафонго катышып жатканыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Бекем ден соолукта болуп, спортко чоң ийгиликтерге жетиңиздер. Конокторго айтарым, Ала Тоо койнуна, Ысык көлгө, Кыргызстанга кош келиңиздер. Марафонду кубануу менен колдойбуз. Анткени биздин да максат сергек жашоого үндөп, калкты дене тарбия жана спорт менен үзгүлтүксүз машыгууга тартуу. Спорт аркылуу алыскы, жакынкы өлкөлөрдөн спортчуларды жана туристтерди чакыруу. Башкысы таза суу, таза аба, таза инсан деген ураан астында Кыргызстаныбызды таанытуу. Эл аралык мелдеш ШКУга мүчө өлкөлөрдүн интеграциясын чыңдоо, ички жана тышкы ивент туризмди өнүктүрүү, ошондой эле калк арасында сергек жашоо образын пропагандалоо максатында өткөрүлүүдө. 2021 жылдан тартып ШКУнун Ысык көл эл аралык форумунда тиешелүү нормативтерди аткарган спортчуларга Олимпиада оюндарына, дүйнөлүк чемпионатка жана Азия оюндарына лицензия берилет. Марафондун өзгөчөлүгү биз милдеттүү түрдө эл аралык деңгээлдеги эң эле аз дегенде 6 алдыңкы спортчуларды чыгарышыбыз керек. Ошондо гана бул өзүнүн деңгээлин, өзүнүн сапатын көргөзөт да. Биз ошого багыттанып атабыз, анан алдыңкы спортчуларды чыгарып атабыз. Аларга биз шарт түзүп берип атабыз, жол кересин төлөп, анан уткандарга маяна төлөп берип атабыз да. Бул марафондун статусун көтөрүш үчүн, анан Кыргызстанды дагы эл аралык деңгээлге көтөрүш үчүн. Жарышта спортчулар 42, 21, 10 чакырымдарга чуркап, скандинав ыкмасы менен 3 жана 10 чакырымга басышты. Марафондун байге фонду миллион сомду түздү. Жыл сайын өтүп жаткан жөө күлүктөрүнүн жарышына катышууну каалагандардын саны өзүп жатат. Мне 14 лет, я пробежала 3 километра. Было довольно не очень легко, но все-таки я смогла. Мен бул марафонго катышкан себеби ушу ден соолукту колдоюн деп жана өзүм үчүн, өзүмдүн мен деген нерсем жеңиш үчүн катыштым да, күчүм сынаш үчүн. Я вообще хотела заняться спортом и начала бегать. И марафон как бы мотивировал тоже в подготовке. 16 жылдан бери мен чуркайм. Ден соолугум аябай начар. 3 ступенька басканда эс алып отурчумун. Анан монабеки эме менен ден соолугумду чындадым чындыгында. Ири иш-чаранын катышуучулары үчүн аларды жайгаштыруу жана тамактандыруу, транспорттук логистика жана медициналык коштоо уюштурулган. Айжан Молдошова, Тимур Сыдыгалиев, Ала Тоо 24.